китап сүйө билүү качан да болсо зор талант. Күнүмдүк кадимки турмушта талантсыз, жигерсиз, болумсуз, дээринде жок, ары тузсуз, көжөдөй жугумсуз адамдар кандай көп болсо, сүйүүдө да ошондой көп. Сезим менен ишеним Эверисттин кыл чокларына сейрек гана бирөө жарымдын чыгышы да ушундан. Адам ата менен обо эниден баштап бирде кубантып, бирде ыйлатып, бирде үмүттөндүрүп, бирде түңөлтүп келе жаткан махабат аттуу кудуреттүү күчкө эч ким устаттык кыла албаса керек. Табигаттын жандуулардан эң бийик жаратканы адам баласыбы? Дүйнөнү чаркы мерген ким? Адам баласыбы? Андай экен бири-бирине залал келтирбей, тынчтыкта жашай албайбы? Адам баласы кур дегенде жылына бир жолу айланасындагылардын эмне ойлоп турганын билип турса, канча терс иштерден алыс болор эле. Тагдырга жараша адам, адамга жараша тагдыр, бирин-бири издешпей табышат эмеспи? Жашоонун өзү да ушул айлампада айланган. Тагдыр өз мээлеген мерче менен жазбасам дейт турбайбы? Дүйшөн мугалим болуп жүрүп, билимим аз деп өкүнөр эле. Анысы рас, бирок кээ бир азыркы жогорку билимдүү, маданияттуу мугалимдер Дүйшөн сыяктуу өз кесибин сүйүп, жүрөк жалыны менен ошого берилсе болор эле. Адам акылынын жаркыны өчүп, дүнөө тепкен кесири башынан ачса, арты жаман, кесепети калайман журтка тиет. Акчанын арааны жүргөн жерде адалдык орун таппай чыркырап качат. Сүйүү бул сүйүшкөндөрдүн түбөлүктүүлүккө экөөнүн биргелешкен жолу жана сүйүүнүн сезим табасын кыйратуу. Түбөлүктүүлүккө кол салуу дегенди билдирет. Бул сүйүү деген өлбөстүккө умтулуу эмеспи? Ошол Кудай буйруган бул жолдо басуу ар бир адамдын маңдайына жазылган. Болгону ким кандай кадам таштайт, кеп ошондо. Чиркин, адамдын ички дүйнөсүнүн байлыгы, акыл эси качан модага айланар экен. Кудай да кыйынчылыкты көтөрө турган кишиге берет дешет. Адам кандай гана татаал, кандай гана кыйын абалда калбасын, ал өзүнүн бийик адамдык наамын, мартабасын төмөн түшүрбөөгө милдеттүү. Жерди алса болбойбу? Мал мүлктү алса болбойбу? Анчалык душман экен, башты алса болбойбу? Бирок адамдын эс үчүн алат деген шумдукту ким ойлоп? Кимдин колу барды? О жараткан, эгер сен бар болсоң, адамдын арам ниеттерине ушуну кантип киргиздиң? Мындан башка жер жүзүндөгү кыянатчылык аздык кылдыбы? Тагдырдын жазмышын алдын ала болжоп болбойт. Ушундай болгон. Түбөлүккө ушундай боло берет жана эч ким буга кийлигише албайт. Баарыбыз ошондойбуз. Жакшыны унутабыз. Жаманды эстебейбиз. Бирөөбүз төшөк тартып жатып калсак, ошондо гана эстейбиз. Ошондо гана кадырын билип, кандай асылдардан айрылганыбызды айтып эскеребиз.